Ya assalamu alaikum Tınar. Kandayсың денем? Тынчсыңбы? Мен сага şu video кайрылуу жасайын дедим эле. Койлор жөнүндө сүйлөшсөкпү деп атам да. Мен дагы şu күндө койлор жөнүндө айтат элем. Бүгүн койлор жөнүндө айтпай калсам, көрүүчүлөрүм жаман капа болушту. Койлор деле айта берчи, башка нерсени эмне кыласың? Бизге ошол нерсе керек деп. Анан ошого сен şu койлор жагынан жакшы билет деп, сага атайын жердешиң аган катары сурап атам мен туура түшүн. Эмне болду? Жайлоодон түштүңбү же түшө элексиңби? Өткөндө ар кандай сөздөрдү угуп калдык. Алиги текең алмаштырып бир жашыраак кочкорду койгон экенсиң. Анан текедеги коңгуроону дагы алып ошого тагып кой деп уктук. Анан кандай эми жакшы эле баштап атабы жаңы бала кочкоруң. Бирок мындай уктук, өтө деле жаш эмес, түзүк эле кочкор экен. Өткөндө баягы корооңо бир абаң келип эме кылганын угуп переживать эттик. Жанагы аба алмаштыра турган кондиционерди коюп эме кылып аткан экен. Анан түй кочкор сүзүп больницага түшүп калды дейт. Ошо ойдон анда айтып кой элдерге эмне болуп атканын, каякта жүрөт. Мындай ойлонуп переживать эттик. Анан койлорду кандай баарын эле алмаштырасыңбы же угуп атабыз эми баарын алмаштырганга мүмкүн эмес экен. Бир 70-80 кой илгерки эле мурдакы эле койлорду калтырып, анча-мынча эле бирөөлөрдү алмаштырып, анан дагы алмаштыргандагы жаңы келгендери деле мурдакы эле эски койлорун башка бирөөлөрдөн сатып алып ушинтип атат экен деп, мындай алмаштырсаң жакшылап алмаштыр үкө. Болбосо тополоң чыгып кетет. Башка жактарда эми көрүп атасың. Койлорду эскирип кисарлерди алып келип атат деп элдер тополоң кылып жаман болуп атат нарак берактарда. Угуп атсаң керек өзүң деле. Ошого сал ойлонуп, анан быйыл сен койлордун ичинде мындай кыйын маареген койлор дагы келет деп атат. Эми аларың эт жүндөрүн жакшы эле береби? Эми бул маарегенинен эч билесиң да, эми койдун үнү кандай, коңгур, баягы коңгур үндүү, кандай үндүү, анын кереги жок. Бизге жүнү, башка нерселери керек да. Анан ошого мен деле айтып коеюн деп атам, эми мындай караштырып, кичине эме кыл деп. Ошол берки текең эмне болот эми? Анын путуна тушап койгонсуң дейби, же бир камап койгонсуң бу иши кылып? Аны дагы айтып кой, эмне болуп атат? Биякта переживать этип атабыз, алыста Россияда жүрсөк дагы. Ошол үкө бир кабарыңы айтып кой. Койлорду жакшы кара, биз сага ишенип жүрөбүз биякта. Анан андай-мындай жардам керек болсо айт, тыйын-пыйын салайлы. Койлорду алмаштыр түзүгүрактарына. Ошону айтып коеюн деп атайын. Санкт-Петербургтан чыгып атам үкө. Мен дагы бу жерде митиз койлорду карап жүрөм секин-секин. Кудай кааласа жол ачылып калса барып калабыз. Боптур үкө, жакшы жүргүн.